Ош шаарындагы Сулайман тоодо тарыхый эстеликтер көп. Бүгүн Кыргыз Илимдер Академиясынын археологтору дагы бир 11-12 кылымга таандык мончонун изилдөө иштерин башташты. Орто Азияда мындай тарыхый 5 мончо табылган болсо, анын экөөсү Кыргызстанда жайгашкан. Изилдөө иштерине кабарчыбыз Альбина Жолоева катышып келген. Сулайман тоонун кире беришинде тактап айтканда чыгыш тарабында 11-12 кылымга таандык мончо бар экени көп байкала бербейт. Ал мончо 1982-87 жылдары Кыргыз Илимдер Академиясы тарабынан изилденген. Ошол кылымга таандык археологиялык эстеликтин курулуш планынын техникасынын өзгөчөлүгү, пайдаланылган материалдардын ар түрдүүлүгү буга далил. Ал эми бүгүнкү күндө Бишкек шаарындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин студенттери менен биргеликте Кыргыз реставрация илим изилдөө долбоорунун адистеринин катышуусунда бул тарыхый мончого кайрадан изилдөө иштери жүргүзүлүүдө. Караханит доорунда бул жер өтө чоң эс алуу жайы болгон. Очоктор, бассейн, оймолонуп кыналган ванналар, сейрек кездешүүчү тектирчелер, кооздолуп шыбак менен жасалган дубалдар жана суу өтүүчү курлары сакталып калган. Мен турган жерде ошо күнчүгүш жактан кире бериш бөлмөсү болгондо, анан бери азыр көрүп аткан могу киребештердин полу болгондо, ушундай полу. Эски, онда жалпак кирпичтерден чапталган пол. Киребештеринде чаш тараш болгон. Кирген адамдар чечирип, мончого киришкен да. Тарыхый мончонун курулуш иштери такыр башкача жүргүзүлгөн. Мончого жагылган оттун түтүнү жер асты менен ар бир бөлмө аркылуу өтүп, мончонун ичин жакшы жылытып турган. Мындан сырткары мончодо атайын дары чөптөр кошулган суулар менен укалоо бөлмөлөрү да болгону аныкталган. Учурда ар кандай чөптөр өсүп, мончонун калдыктары көрүнбөй калган эле. Студенттер 2 күн тазалоо иштерин жүргүзүп, бүгүн изилдөө иштерин баштады. Бу жерде муну бадарап деп коет. Ошондой бир тешик, суу ошонун ичине кирип, анан канализация түтүктөр аркылуу кетчү да банянын ичине. Мына көрүп турасыңар. Кирпичтин размери 15 см, 29 см. Калыңдыгы 3-4 см. Аябай сапаттуу кирпичтер да бул. Азыркы кирпич менен салыштыруу болбойт. Надежда Ситникова мындан 15 жыл мурун жүргүзүлгөн оңдоп түзөө иштеринде катышкан. Ал учурда калыбына келтирүү үчүн бир топ археологдор күч жумшаган. Ошонун негизинде бүгүн орду сакталып турат. Анын айтымында өзгөчө тарыхый жерлерди сактап калууга башка өлкөлөр өтө көңүл бурушат. Эң жаман жери ошол 15 жыл аралыгында бул жерге эч кандай оңдоп түзөө иштери болбогону. Ошол мезгилде биз тургузган дубалдар акырындык менен бузулуп кетиптир. Көп каралбагандыктан бул жерге өскөн чөптөр да мончонун дубалдарын бузуп салган. Андан сырткары жамгыр, кар дегендей. Ысык көл облусунун Жетөгүз районунан келген Талай Барк Турсунов үчүн бул алгачкы изилдөө иштери. Мындай тарыхый жерлерди калыбына келтирип, жаш муундарга өткөрүп берүү максатын алдына койгон. Бул жолку изилдөө иштеринде Оштун бир топ тарыхый жерлери менен таанышканын айтат. Бул жактын 14 бөлүктөн турат экен бул баня, мончо. 14 бөлүктөн туруп, анан баардыгынын өз-өзүнүн аттары бар экен. Аны толук биле элекпиз пока. Азыр изилдеп атабыз. Анан булардын деген өзгөчөлүктөрү кирпичтен жасалыптыр. Кирпич колго жасалыптыр. Бул мени таң калтырган эчкини май кошулуптур да бугачы составында. Мындан бир топ жыл мурун бул жерде шаар тургундары үйлөрдү куруп жашап жүрүшкөн. Андан соң ар кандай тарыхый буюмдар табыла бергендиктен жашоочулар башка жайга көчүрүлгөн. Изилдөөнүн жыйынтыгында өтө чоң аянтты ээлеген мончо табылган. Ал эми бул бир гана бөлүгү. Канчалык ошо байыркы эстелик болсо, ал ошо маданий катмар ошо жердин түбүнө чөгүп кете берет да, өзүнүн ордугу мененчи. Кийин анан археологиялык чалгындоо жүргүзүлүп, анан ушул жерде эстелик бар деп казышкан да. Ошондо үстүндөгү үйлөр дагы башка жерге көчүрүлгөн. Бул жер дүйнөлүк маанидеги эстелик болгондуктан ошо изилденген да. Ошондон бул дагы ЮНЕСКОнун составына киргенде шулар дагы көмөк берген да. Казууда чопо буюмдар, айный кидиштин сыныктары жана нумизматикалык материалдар табылган. Орто кылымдарда Орто Азиянын шаарларында мончо куруу салты өнүккөн маданиятка жетишкен мусулмандар чөйрөсүндө кеңири тараган дешет. Ал эми учурда Орто Азияда мындай тарыхый 5 мончо табылган болсо, алардын экөө Кыргызстанда. Альбина Жолоева, Адыл Абидов, Ынтымак.